Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Жаш муун бириклесинин Германия жаштары тарабынан түзүлгөн, Нур Мухаммед жетектеген биз ушул Кыргызстандагы мүчөсүбүз. Ушул колубуздан келишинче ушул Германиядан жаштар чогулткан, өзүнүн колунан келишинче акча чогулткан эмесин акчасына биз колубуздан келишинче бир аз болсо да жылуу тамак кылып, аз муктаж болгон инсандарга тамак алып келдик. Бул жактан алабабын көрүп, булар менен сүйлөшүп дегенде буларга тамак берип, азыр ушулар менен эме кылып атабыз. Негиздеген жаш муунду негиздеген жаштарга, Нур Мухаммед досубузга, талант досубузга ыраазычылык билдиребиз. Алар ушинтип өздөрү окуп жүрсө дагы ушундай колунан келген акчаны бөлүп, ушундай Кыргызстандын, мекенибиздин, эли жерибиз өнүксүн, ушулар дагы тамак жесин деп бир өз салымын кошушту. Uzayım beriversin, kuvalaşıp geliversin, tengirim beriversin, temdengileşip geliversin. Saksalaman olaver, sakınıp bana suyuver, esençelikte buluver, elkelik hepsini vere suyuver. Asmanlar açık, yüzünür jarık olsun. Tapkan tutkanınızga bereke versin, yaxşılık gündörü burga buyursun. Sizlere rahmat, modelleri jаш muğdurga, modelleri jalp tamaka alып келіп жатқан осы жаш балаларға rahmat айтам. Андан башка эчеге айтам. Мисалы үчүн мен көчөдө жүрүп тентип калдым. Өзүм мурун инженер болчумун, депутат болчумун. Мына Асылбек Кадыров деген менмин. Ошол эсли сайттан пробивать этсе депутат деп чыгат. Мен депутат болбаганым, азыр болбой эле бомж болуп калдым. Эмне себептен улам? Эмне себептен мен угулумду кайтыш кылдым. 41-ликте атамды кайтыш кылдым. Анын 41-ликте мамамдын başlarına operasyon oldu, maçlarını sattım. Cenab-ı Uğurlu Magnat Nuri kimene osurmağa $400.000 verdim. Anbarımdan, tutbarımdan, kayra, kolaton bağladım. Restoran, taksi. Көчөдө калган, үй жок, жай жоктордун ушул эмеси үйү. Канча жылдан бери иштеп? Бул коломтого 20 жылдан ашты. Бирок шаардагы 100% үй жайсыз жарандар буну билбейт. Билишпейт го, билишпейт. Менин билишимче, мурунку жылдын эсебинен 2 айдын ичинде 20дан ашуун селсе каза болгон.
Алардын себеби ошол үй-жайсыз калганында сууктан бул жерге келип ысынып, жылынып, тамактанып жана жуунуп кетсе болот. Жуунуп кетсе болот. Күнүнө канча адам келет бул жерге? Күнүнө мына күн суук болду деп 20-25 киши болот. Түнү бою көчөдө калгандар менен патрульный милиция алып келет. Көчөдө жатып калса, прохождор көрүп калса, скорыйга чакырышат, алар алып келишет. Айсыл көрүнбөй калган, например, өлүп калды деппесиң, кээде турбан ичине кирип кетип, аны эч көрбөй калат да. Ошто иштөө калганда. Айсыл көчөдө мондай эл көргөн жер калса, обязательно алып келишет биякачы. Сиздердин мекемеңиздин ичинде канча жаран бар? Так, азыр бизде 82-83 киши бар. Анан күндү түнү бою алып келе беришет, мондай суукта 100дөн ашып кетет кишичи. Алар күнү бою эмне менен алек болот? Уж эртең менен кетип калышат, билбейм, жерде жашап, иштегендер бар. Действительно үй жок калып, бирөө алданып калгандар, үйүн алдырып койгондар бар. Оорукчандар бар, бир туугандар жоктор. Түрмөдөн чыгып келгендер бар, барар жери жоктор. Бир туугандар аялдары бирден үйлөрүн сатып кетип калып, жесен таада калган кишилер бар. Ошолор иштеген кишилер бар, жашагандар. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, балдары карабай калган ата-энелер бар депчи. Аларды сиз каралар үйүнө өткөрүп берсеңер болобу? Болот. Документ болсо, документ жок болсо, эме свидетельствосу, сол документтин паспортун бастан өткөнгө жардам беребиз. Каралар үйүнө өткөзөбүз, эме алып документтер барларды. Оорукчандарды больницага жөнөтөбүз. Берди бизде врачтар бар да. Медобследованияга жөнөтөбүз, анализдер бар тапшырып келет. Оорусу чыкса, обязательно больницага жөнөтөбүз. Каралар үйүнө жөнөтөбүз. Дарылануусу баары акысыз болот. Силердин эсебиңерде, да? Акысыз. Мен экинчи этажда бир бала бар экен, ал гепатит менен ооруйт экен. Ал бывший наркоман, ал учетто турат, берген бесплатный жамле жап койду. Ал учетто өзүнүн учету бар. Биз бияктан буттагы бутуна жарам болуп майс беребиз, бияктанчы дарылар берип атат, биякта кандайдыр. Эми анын эмеси боюнча дары жок, өзүнүн биякта учету бар. Эртең менен барып, постоянно дарысын алып турат. Эгерде болгон жардамдарын эмне дары бар, ошону беребиз. Өзгөчө мындай өнөрлүү башкача жарандарда кездешеби? Кездешет, келет. Бизде былтыр бир аял жашап кетти, сүрөтчү. Те жакта туалеттин стеналарын алман сүрөт тартты. Анан жазында бир киши жашап кетти. Өзгөчө таланты бар кишилер да келип жашап. Мугалимдер жашап кетчи, сонун үйлөр. Бул баягы арактын азабынан көчөдө калганда үйүнөн калып, аташы болуп калышканда, үйүнөн чыгып калышкандар. Бар кишилер жашап кетишкен буякта. Диплому бар эжелер бар экен. Бар. Ушу арактын азабынан. Мисалы дээрлик биз жолдо сел сыяктарды көрдүк, кароосуз калган. Силерди менен кантип байланышсак болот же кантип силерге кабар жеткирсек болот? Биздин бир телефонубуз бар. Интернетте бар, биздин сайтыбыз бар болуш керек, ошондо бар. Сайт эмес, видеолор бар. Видеолор бар, колумту деп жазсаңар чыгат барычы. Так, номер 30 49 88. Эгер биз жолдо кароосуз калган оор акыбалдагы сел сыяктарды көрсөк, жарандарды көрсөк, сиздерге байланышсак болот. Жана силер эч кандай документсиз аларды кабыл аласыңар. Кабыл алабыз. Ушу байланышып деле ушу колуңардан келсе алып келип жеткизип койсоңор болот. Машина менен мындай кайры карабаган кишилерге таксисттер алып келип таштап коюшат. Кетип баратып жолдон деп алып келет. Баарын алабыз. Мамлекеттен тышкары силерге кайсы коомдук каналдар или башка мекемелер, уюмдар жардам берип турат? Бизге Красный полумесяц жардам берип турат, анан частный лицолор алып келет, өздөрү мына билгендерчи. Мына студенттер аласыздар. Жаш муун бирикмеси. Жаш муун бирикмеси мына студенттер экен. Ошол студенттерди карабай ошолор алып келип, мына тамагын блок басып, тамагын алып келип, тамак берип кетишти, ушунча киши жеткизип баарына. Ушуларга рахмат. Мындай частный кафелер алып келишет, частный лицолор алып келип, бирдемелер алып келип турушат, тамактарын билгендер баары алып келип турушат да. Мисалы, мен буларды ойлойм, жашоодон адашып калган алсыз адамдар депчи. Кандайдыр бир ситуациядан улам ушул жолго түшүп калды деп. Буларга кандайдыр бир психологдор келип кайрылса, азыр балким булар психологко муктаж болуп жатат. Ушунчалык морально кыйналышып, буларга ар кандай мастер-класстарды, тренингтерди өтүп турса кандай карайсыз? Жакшы болмок, кандай болсо, жумуш кээдеси оңол түз жолго түшүп кететтир. Былтыр келген даватчылар, Кудай жолунда жүргөндө келишип, өздөрүнүн акын насаатын айтышып, бирден былтыр кышында катуу сук киши аябай көп болду да.
ошондо келишип даватчылар, молдолор бул жерден бир 15 кишини алып кетишкен даваткачы. Ошонун ичинен бир 3-4 оңолдук, аракты койдук деп 3-4 айдан кийин келип ушулар матай ушул лепешка алып келип таштап кетишкен, анан алып кетишкен. Жок, туура жолго түшкөндөр да бар. Ошол 100 кишинин бирөөсү түшөр жолго, жакшы бирөөсү оңолот. Болот анда жакшы, анда психологдор келип сүйлөшүп, может. Мен бу жерде бүгүнкү соцработникмин. Фамилиям Талканчиева Динар. Негизинен жамаатыңыздар канча киши иштейсиздер бул жерде? Бу жерде 25 кишидей биздин сотрудниктер.